Ишканамдын аты Осо Агродор эле. Мындай алып сатуу менен заниматься этет элем. Анан ошол маалда мамлекет мага 70 миллион карыз эле. Мен төгүп койгом налогтучу. Анан башка налог видтерин төлөп анан сен налогтон карыз келсең, ушул кишилерге тиешең бар деп эле арасында эле мени кыпчып өтүп кеткен да. Ошо негизинде мага келаткан инвесторлор токтоп, менин азыр ишим жабылып, менин колумда иштеген бир 100дөй киши иштен кетти да. Видеого тартып, ошол иликтөөсүндө баягы видеодун сүрөт кылып эле чыгарып коюптур. Ошол факт бар да, өзү ошол мен тартып кеткен, офисин мен тартып кеткен сүрөттүн фактысы бар. Ошол өздөрүндө. Видеого тартып кеткенден кийин баргандан кийин сизге чалып ошол акча сураган запистерин сиз далилдей аласызбы? Записи жок болуп атат, бирок мына неме болуп атпайбы, эмне эле? Күбө бар да, неме машинамды доолап сурап неме кылганда айдап чыккан ушул охранник бар эле. Биз охранникти таап келдим азыр менчи. Кечки саат ошол маалда бир 5-6ларда бизге маалымат келип түшкөн, Канат Сапаев ошол жака кирип кетти деп. Киргенден кийин биз ага чейин анын номурун да билбейбиз, телефонун да билбейбиз, кыскасы дарегин да билбейбиз. Ошон үчүн аны издеп барганга аргасып болгонбуз. Барганбыз, ал мен информация такыр бербеймин. Эгерде мени ушул азыр тарткандарыңарды чыгара турган болсоңор, анда сотко берем деп эме кылган. Макул дедик, биз анда тартканыбыз тарткан бойдон калган, биз аны чыгарган эмеспиз. Бирок ошол съемкалар бардыгы бар. Биз дагы бүгүн төрөлүп калган эмеспиз. Ошон үчүн азыр Жалил Атамбаевдардын жагдайы, алардын мүнөзү, алардын табият кандай экенин жакшы билебиз. Ошон үчүн киргенден баштап камераны жакканбыз. Ошол лестницада кантип тепкичтен көтөрүлүп кетип атканыбыздан баштап түшүп, биз машинага отуруп кеткенге чейин камера өчкөн эмес. Эгерде бизге ошондой мага карата ушундай Ыдырыс Исаков $5000 сураптыр, тиги бу дегендей эмелерди мурдатан эле арыз жазышкан, биз барып милицияга далилдегенбиз. Ошон үчүн милициядан ишти кыскартылган, ошентип турган. Азыр эми кайрадан келип туруп дагы эме кылып атышат. Себеби биз жанагы Жалил Атамбаевга боюнча экинчи иликтөөнү баштаганбыз. Анан ошону кече Атамбаевдин өзүнө жолугуп калгандан пайдаланып мен айттым. Мына биз экинчисин баштадык. Эгерде пикириңиз болсо, кошумчаңыз болсо, жок, андай болгон эмес, мындай болгон эле деген бир контр аргументиңиз болсо, айтыңыз. Биз ошого орун берели. Анан ошон үчүн телефонуңузду да бериңиз, номуруңузду. Сизди табыш кыйын экен деп айтып телефонун алып кеткен. Ошонун эртеси күнү монтип мага карата ошо каралоо болуп аттыр. Эми каралоо бул каралоо, факт бул факт. Фактын алып келсин, анда апарып туруп Ыдырыс Исаковду барып камап койсун. Мен даярмын ага.